Dünyada sağa en jakın kеңешчиң жана эч качан сатпаган досуң бул китеп. Билген менен билбегендин айырмасы аспан менен жердей. Билим үчүн окуш керек. Жаратканда алгачкы аятын бекеринен оку деп түшүргөн эместир. Бизде шылтоо көп. Жалкоолук жан дүйнөбүздү ороп алган. Бирөө айтат дейт. Чет өлкөдө метрода баратып дагы китеп окушат экен десе, жанындагы экинчиси bizde metro bolsa bizde de okumakpız деп коет дейт. Келгиле, китеп окуйлу. Жакындарыбызга, балдарыбызга китеп окуталы. Мени удан башкаң окубай, ме кайык болдум кокуяй деп кийин өкүнбөш үчүн китептерге кучагыбызды жаялы. Кап караңгы түндүн бир окумунда bir эки көзү көрбөгөн адам колуна чырак күйгүзүп алып баратса, алдынан тааныган бирөө чыгып, "Эй, сокур, эки көзүн көрбөгөн соң капкараңгыда алдыгы чыракты эмне кармап алгансың" десе, көзү ажиз айтыптыр. "Сага окшогон көкүрөгү сокурлар жөөлөп кетпесин деп кармап алдым эле" деп. Көрдүңүзбү? Азыркы заманыбызда көз эмес, көкүрөгүбүз сокур болгондон өткөн кордук жок экен. Сен эсиңизден чыгарбаңыз. Сен эч нерсе билбесең, сени билгендер башкарат дейт. Туура. Ойлонуп көрдүңүзбү? Эмне себептен эң эле биринчи Курандагы аят оку деп келген. Демек өмүрүбүз өткөнгө чейин окуп үйрөнүп билип өтүшүбүз керек экен. Окумуштуулар изилдеп көрүп, ушундай тыянакка келишиптир. Күндө китеп окуган адам күндө жакшы жагына өзгөрөт деп. Алла Таалам Кур'ан-ы Керим аяттарында Рахман сүрөсүндө ушундайча баяндайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-Рахману алламал Кур'ан, халакал инсан, алламахул баян. Садакаллахул азим. Ал мээримдүү Куранды же окууну үйрөттү. Адамды жаратты, ага баяндоону таалим берди. Ал эми бул дүйнөгө кайдан келдим? Эмнеге келдим? Кайда барам деген суроого жооп таап, Алла Тааланы тааныгандар, ага чындап моюн сунгандар окумуштуулар экендиги да Кур'ан-ы Керимде айтылган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Фатир сүрөсүндө Алла Таалам ушундайча баяндайт. Пенделеринин арасынан аалымдар гана Алла Тааладан чындап коркушат. Азирети Абу Дарда улуу сахаба мындай дептир. Лиан атааллама мас'алата ахабба илейя мин қиямил лейла. Бир маселени үйрөнүү мен үчүн түнү бою уктабай нафил намаз окуудан жакшыраак деген экен. Дагы бир сөзүндө караңызчы, кандай сонун айткан. Билимдүү аалым бол, же илим билим алуучу бол, же илимди угуучу бол. Эч качан төртүнчүсү болуп куурап калба. Ал төртүнчүсү илим билимден жүзүн тетирип урган адам. Заманыбызда бизди жок кыла турган эң чоң үч көйгөйдү улуу даанышман аалымдардан устаздарыбыз ушундайча баяндайт. Алардын биринчиси ал-жахала, түркөйлүк. Өзү эч нерсе окубайт, талашат, сөз жебейт, караңгы адам дегендик. Экинчиси кедейлик, алмабыш, оозума түш деп жалкоолукка берилип алган инсан. Башкалардан үмүт кылып жашаган инсан. Үчүнчүсү болсо бөлүнүү, тарапташтык. Алар жаман, биз жакшы, тигилердики болбойт, биздики болот. Ушулардан кантип арылабыз дегенге жооп, коомчулук баары китеп окуп көкүрөгүбүз ачылса, жеңип чыгат экендигибизди анык. Юнус Эмре жазгандай, илим алуу дегени өзүн билүү өнөрү, тааныбасаң өзүңдү окуп эмне кереги? Окуп эмне кереги туура. Көрнамыз ороңдойбуз, көп билсек жоголбойбуз. Эч китеп тааныбасак, эч качан оңолбойбуз.